Достар, сіздер менен мен KG Smart. Бүгін сіздер менен біргелікте біз технологияда бір таңғалыштуу боло турган бір жаңылыкка күбө болобуз деп айта аламын. Достар, аны көргөндөн сіздер эмнелер гана болуп жатат деген сөз айтышыңыздар мүмкүн. Видеонун жалпы Москва жергесинде жашап жаткан мекендештерге мен сіздер үчүн атайын ачылган сайтты сунуштагым келип турат. Дүкөн биз деген кыргыздардын алгачкы жолку Москва жергесиндеги сайты, достор. Бир катар электроника, смартфонго тиешелүү болгон аксессуарларды интернет аркылуу сатып иштейт. Кирүү үчүн сиздер эмне кыласыздар? Смартфонуңуздун жардамы менен азыркы учурдагы видеонун описаниясына ссылкага киресиздер. Басканыңызда эле сиздерге интернет магазин чыгат, дүкөн биз. Кирип ушул жерден эмне керек? Наушник, пауэрбанк, зарядник же стекло, достор. Бардыгын заказ кылсаңыздар болот. Эгерде мен барып алгым келбейт, убактым кетет десеңиздер, сиздердин үйүңүзгө чейин бекер дастарка кылып жеткиришет. Дагы эң башкысы, эң кызыктуу жери, достор. Аркен Аширбек уулу KG Smart каналы аркылуу келдик десе, сиздерге сонун скидка кылып берет. Биз болсо видеону улайбыз. Кыскасы, достор, азыркы учурда МВС 2019 деген Барселонада өтүп жатат. Бул негизи жыл сайын өтүп турат. Былтыры МВС 2018 болгон. Быйыл болсо дал ушундай. Бул жака көптөгөн электроника чыгаруучу, смартфон, гаджет чыгаруучу компаниялардын бардыгы өздөрүнүн эмектерин алып келип көрсөтөт. Болгондо дагы жап жаңы. Ал жерде чыккан көп нерселерди мен сиздерге көрсөттүм, окшойт ийилчек смартфон жана бир катар смартфондорду. Мунусуна дагы бардыгынан мага өтө кызыктуу болгон, мен өзүмө тарткан бул жердеги өзгөчө смартфон, достор. Мен көргөн смартфондо 18.000 мачтуу батарейка бар. Ооба, достор, сиздер 18.000 мач деп туп-туура угуп жатасыздар. Буга чейин биз 4.000 мачтуу, 5.000 мачтуу батарейкалар көрүп, көбөгөн көп убакытка жетет экен десек, бул жака бизге 18.000 мачтуу батарейканы кармаган смартфонду көрсөтүп койду. Жана ушуну мен сиздерге түздөн-түз алып чыгып өзүнчө көрсөтөйүн деп чечтим. Мен оюнча сиздерге дагы кызыктуу болот. Кеттик. Бул смартфонду иштеп чыгарган компаниянын аты Energizer деп аталат. Болгондо дагы смартфон сырткы көрүнүшүнө өзгөчө кооздук берген деп айта аламын. Смартфон тууралуу кыскача маалымат бере турган болсок, экранын өлчөмү 6.2 дюймдуу жана ошондой эле рамкасыз көрүнүшкө ээ. Арка жагында 3 камера, алды жагында 2 камера жайгашкан. Алдыңкы 2 селфи камерасы көрүнбөйт, карген кайсын айып жатасың деп кызып жатасыздар, урматтуу көрүүчүлөр, өйдө жагынан чыгат. Сиз кайсыл бир учурда селфи тартканыңызда камераны жакканыңызда автоматтык түрдө өйдөдөн чыгып сизди тартат. Болгондо дагы экөө. Бул чындыгында 18.000 мачтуу батарейка күчкө ээ. Бирок ушунча күчтүү кармагына жараша ушунчалык чоң болуп эсептелет. Муну караңыздар, канчалык чоң, канчалык семиз бул смартфон. Эч кандай лопата болуп чоңойбостон, наоборот, бул кирпич болуп топтолуп калыптыр, достор. Кооздук бергени жакшы, достор. Ушундай чоң семиз нерсеге эмнеге мынчалык жакшы жасап, аркаларына Honor смартфондоруна окшоп мынча кооздук бергенин мен түшүнбөй турам. Мен оюнча бул жерге кичине металл коштуруп, кара түс кылтырып чыгарганда кичине мындай көзгө башкачараак көрүнсө керек деп ойлоймун. Макул, аны башка күнү сүйлөшөйү деп дагы чечели. Бул жерде иштеп чыгарууну карай турган болсок, MediaTek Helio P70 процессору коюлган. Кыскасы, достор, ушундай маалыматка азыркы учурда канча баада сатылышы айтыла элек. Смартфон тууралуу кыска маалыматты уга алдыңыздар. Достор, бирок бир нерсе калып кетти жана ушул нерсе үчүн негизи мен бул видеону даярдадым деп айта аламын. Азыркы учурда сиздерге да кызыктуу болуп жатса керек. Бир суроо сиздерде болсо керек. Арген ушунча күчтүү батарейканы кармаган смартфон негизи канча күнгө сыйымдуулугу жетет деген? Же канча саатка? Интернетте берилген маалыматтар боюнча, эгерде сиз бул смартфонду кармап колуңузда сүйлөшүп жүрсөңүз, ар дайым чалып байланышуу аркылуу сүйлөшүп жүрсөңүз, бул 90 саатка жетет. Достор, 90 саат бул 3 күндөн өтүп кетет да. 3 күн канча бир саат болот? Эгерде убактыңыздар болсо, комментарийге жазып койсоңуздар болот, анығын эсептеп. Ал эми сиз мында жөн гана музыка коюп туруп, башка нерселерди иштетпей, жөн гана музыка угуп жүрө турган болсоңуз, 100 саатка жетет деп жазылган. Андан башка сиз өзүнчө буга видео коюп, заряд толгон учурда видео коюп, кайсыл бир кино, бир видео коюп койсоңуз, 200 саатка жетет деп жазылган. Сиздерде дагы мындай суроо болуп калышы мүмкүн. Эч нерсесине тийбей, жөн гана смартфонду зарядын 100% коюп туруп, кайра жерге коюп, эч нерсе тийбесең канча күн жөн гана тура алат деп. Достор, антип кое турган болсок, бул 50 күндөн ашып тура алат. Почти 2 ай.
Эгерде буну биз алып ар дайым интернеттин жагып, жана ошондой эле YouTube, башка тармак, соц тармактарды угуп, программалар жагып, оюндарды ойноп, негизи күнүлүк турмушта кылган ишибизди ар дайым аралашып колдоно турган болсок, бир жумадан 2 жуманын тегерегинде жетет деп айтылган. Мени көрүп жаткан көрөрмандар бул смартфонду алабы, албайбы билбейм. Мен ушул жерде өз ой пикиримди кичине айтып койсом болот деп ойлойм. Эмне болсо да бул менин автордук каналым болуп эсептелбейт достор. Кыскасы достор, бул смартфон мен үчүн эмес. Эмне дегенде негизи мага мындай семиз чоң смартфон негизи жакпайт, өзү негизи смартфондор жакпайт. Эмнеде мага ничке, Meizu'нун ничке смартфондору бар, мына арык ошол смартфондорду жагат. Бул смартфон кимдерге деп айтышыңыздар мүмкүнбү? Бизге, Кыргызстандагы кимдерге деп жөн гана айта турган болсок, достор, алып туруп 1-2 ай тодон түшпөй, жылкы мал коюп алып жүрө турган адамдар бар го, ошолор үчүн деп мен айта аламын. Же болбосо талаага же бир жака чыгып кеткенде бир жума коондарыбыз эгип карап жүргөн адамдар үчүн деп айта аламын. Эмне дегенде ушунча заряд беймара ошолорго жетет деп ойлоймун. Ал эми бизге окшогондор ар дайым телефонду жеңил кармап, чөлдөгө салып, тез сүйлөшүп, эме кылгандарга, тез кайра зарядка сайып, эме ылам жүргөндөргө бул смартфон ордук кылат го деп ойлоймун. А сиз кандай ойлойсуз достор? Комментарийге өз ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Бүгүнкү видео дал ушул жерде аяктады. Кызматсыздар гана Ширбек уулу, канал Кей Смарт болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.